Азырынча облус аймагындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлгөнү байкалбайт. Дегенменен күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан дарыялардын деңгээли заматта көтөрүлүп, кооптуулук жаратышы мүмкүн. Мына азыр сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, Көк Ар дарыясында турабыз. Бул Көк Ар дарыясындагы дамбалар кооптуу абалда. Эртең жамгыр жай турган болсо, бул Көк Ар дарыясында 300 кубтан жогору сел келип, ушу суунун деңгээли ошондой деңгээлге көтөрүлөт. 2017 жылы 300 кубтан жогору суу келген, эки жерден биздин дамбаларды бузуп, разрушение алып келген. Суу ташкындардын алдын алуу боюнча жерлерде жээк бекемдөө иштери жүрүүдө. Алардын бири Көк Ар дарыясынын ушул бөлүгүндө орун алган. Анткени шагыл казган ишкерлер улам казып олтуруп, суунун деңгээли дамбадан бир кыйла ылдый түшүп кетип, астыңкы бөлүгүн жей баштаган. Дарыянын деңгээли бүгүнкү күндө 1,5-2 метрге чейин түшүп кеткен. Бул фартуктун уровенинен. Өзү по принципу дарыя мына фартуктун үстүнөн агыш керек. Үстүнөн акканда уже дамба өзүн коргой алат. А дарыя бул фартуктун ылдыйына түшүп кетсе, таштар бирден кулап түшөт дагы, өзүнүн защитный свойствосын жоготот, өзүн коргой албай калат. Адистер облус аймагындагы бардык эле дарыяларда мындай суу жеп жаткан жээктер арбын экенин белгилешүүдө. Ал эми алдыдагы нөшөрлүү жаан бир гана дарыя жээктери үчүн эмес, тоолуу аймактын жашоочуларына да коркунуч туудурушу ыктымал. Анткени тоо этектеринде кар жаап, -3 градуска чейин суук болорун өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүүдө. Ушу тоолуу аймактарда айдоочулар чыкканда жылуу кийимдерин, ошондой эле дөңгөлөктөрүн алмаштырып, ошондой эле тоо этектерине жакын жайгашкан мал чарбасын кармагандар ошондой эле жылуу малдарды жылуу жакка алып түшүп, сарайларда кармоосун эскертип кетебиз. Эске салсак, 2017 жылы катуу жаандан улам Көк Ар дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, 500 метрден ашуун дамбаны суу ташкыны бузуп кеткен. Адистер берген маалыматка таянсак, 100 метр дамба 10 миллион сомго курулат. Ошондо 500 метр аралык 50 миллион сомдой чыгым алып келген. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.